Ассаламу алейкум туғандар. Бүгін Аравандабыз. Араванда бір мини мозаика шығара тұрған цехтің жұмышын көрсетіп береміз. Мынау баяғы біз қолданбай таштандыға таштай тұрған эле айнектер екен. Ошол айнекти дробилкада дробить етишет, майдалап тұрып, майдалагандан кийин эле ошону муякта деген чоң тегирмен бар экен, тегирмен. Мына ушул тегирменде момундагы туруп ундун состояниясына чейин алып келет экен, майдалап. Могу жерде ээлеп алып туруп, анан кийин бул жерде дагы майдалайт экен. Ээлеп туруп, анан кийин могу идиште коюп алып, анан бул жака салат экен, баягы унду. Айнекти майдасын салып, анан могу жактан, анан ушактан пресстен 4 бурчек болуп чыгат экен. Моякта болсо краска чачылып, анан могу жерде 3000 градуста жанагы ысытылат экен да. 3000 градуста ысытып туруп, жанагы мозаиканы ушактан чыгарып, анан кийин бул жака алып чыгышат экен. Анан цветине карап бөлүп төгүп алышып туруп, цветине карап бөлүп алып туруп, мына бул жерде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 цвети бар экен. Анан могу жакта ошону момунда алып кассеталарга теришип туруп, кассеталарга терип, анан болсо артына момундай сетке жармаштырып туруп, акырына келгенде момундай продукция болот экен. Мына туугандар, ваннага, анан ким чоң бассейн курам десе, же болбосо бир чоң имараттарды кооздойм десе, мечиттерге иштетсе болот экен, сонун кылып. Өтө жакшы экен да. Эгерде кимге керек болсо, ушул Араванга келип, ушул жерден заказ берип кетсеңиздер болот экен, туугандар. Стеклянная мозаика. Полный даяр товар экен. Дареги, Ош область, Араван району. Чеговат, Чеговат айылы. Не деп издеп келсе болот? Пахта заводу, Пахта заводтун ичинде. Ушундай даяр продукция.